Сооротуучу Кудай. 11 февраль. Азгырыктар келгенде мен эмне кылам? Азгырыктарга кантип каршы турам? Деги эле азгырыктарга каршы турамбы? Бир белгилүү насаатчынын кеңештери менен бөлүшүп кетким келди. Бир нече суроолорду айтам. Ошол суроолорду кааласаңыз, видеону паузага коюп, жазып алсаңыз болот. Биринчи, мен азыр кылайын деп жатканым Кудайдын эркине туура келеби? Ооба же жок? Экинчи, бул нерсе Кудай Теңиримдин атын даңтайбы? Ооба же жок? Үчүнчүсү, бул нерсе менин эң жакын адамдарыма кандай таасир этет? Төртүнчү, бул нерсе Кудай менен болгон менин мамилеме кандай таасирин тийгизет? Дайыма эле жазылган кагазымды карап тура албайм. Башында эле ошондой болот. Бирок бара-бара бул суроолор жүрөккө жазылып калат. Азгырыктарга туш болгондо автоматтык түрдө иштейт. Азгырык келгенде ушул суроолор эске түшөт. Аяттарды жаттап жүрүү да жакшы. Кудайдын тирүү сөзү күнөөгө каршы турганга жардам берет. Дагы бир кеңеш. Дайыма жаныңызда үй бүлөңүздүн сүрөтү болсун. Азгырык келгенде кымбаттуу адамдарыңыздын сүрөтүн алып чыгып, өзүңүзгө суроо бериңиз. Азыр мен азгырык алдырсам, менин үй бүлөмө кандай таасирин тийгизет? Ортобуздагы мамилебизге кандай таасирин тийгизет? Мындай учурларда эң кымбат нерсе жөнүндө ойлонуу чоң жардам берет.